Assalamu alaikum dostlar, sizler menen Bek Şamirov. Biz YouTube'da 10 yıldan beri video çıkarıp kelebиз. Эми aviabiletlerdi sata başladık. Bilet gerek bolsa başka yerden izlep ubara bolboy bizdin nomerge жазыңыздар. Bat жооп берип biletти işenичтүү алып беребиz. Описаниядагы шилтеме аркылуу түз эле биздин WhatsApp'ка кайрылсаңыздар болот. Украина гуманитардык кризистин босогосунда жарыкты көчүп абал кескин оорлоду. Ал кезде Rusya Ukraina energetikasына кайрадан массалык сокку жасады. Rusya менен Украина Биркен Араб Эмираттарында жолукту. Rusya өз шартындагы да таталдатты. АКШ менен Израиль Иранга жакында сокку уруусу мүмкүн. Израилдин жашыруунун планы ачыкталдыбы? Кремль Чеченстанда бийликке кимкелерин пландап жатат. Рамзан Кадыровдун ден соолугу начарбы? АКШ дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунан чыкты. Ал кезде Кыргызстандын карызы канчага жеткендиги айтылды. Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылышта ушул жана башка дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку суткадагы эң маанилүү жаңылыктар тууралуу кеп кылабыз. Андыктан бизге колдоо көрсөтүп, бул видеого бир мага жакты белгисин коюп, каналыбызга катталып кетүүнү унутпаңыздар. Биз баштадык. Украина гуманитардык кризистин босогосунда Украинада абал кескин оорлоду. ДТЭК компаниясынын башкы директору Максим Тимошенко Украина гуманитардык катастрофанын чегине жеткендигин билдирди. Анын айтымында энергетикалык объектилерге соккуну токтоткон өзүнчө ок атышууну токтотуу келишими зарыл. Тимошенконун айтымына караганда калк суткасына болгону 3-4 сааттык электр энергиясына алып, андан кийин 10-15 сааттык өчүрүүлөргө туш болууда. Көп кабаттуу үйлөрдө бир нече жума бою жылуулук жок. Бул өзгөчө кыш мезгилинде олуттуу коркунуч жаратууда. ДТЭК согуштун жүрүшүндө генерациялык кубаттуулуктарынын 60-70%-ын жоготкон. Келтирилген зыян $100 миллион менен бааланууда. Энергетика тармагынын толук калыбына келтирүү үчүн $65-70 миллиард талап кылынат. Тимошенконун айтымында кеп жөн гана оңдоо жүзүндө эмес, Украинада дээрлик жаңы энергетикалык системаны кайрадан куруу жөнүндө болуп жатат. Боруса борго тебеттегенде ал убакта Rusya Украинанын энергетикалык объектилерине кайрадан сокку жасады. Түн ичинде Киевке каршы айкалышкан аба соккусу жасалды. Шаардын сол жегинде жарык, суу жана жылуулук менен камсыздоо үзгүлтүккө учурады. Бул тууралуу мэр Виталий Кличко билдирди. Анын маалыматы булактары жылуулук электр станцияларына сокку тийгендигин жазууда. Алдын ала маалыматтар боюнча бир адам каза болуп, 4 адам жаракат алды. Соккулар бир нече имараттарга да тийген. Алардын арасында Киевдеги Рошен фабрикасы да бар. Украина булактары Киев жана Киев облусуна ар кандай типтеги ракеталар учурулгандыгын билдиришет. Чабуулдардын издери Харьковто, Черниговто жана Чернигов облусунда да катталган. Алардын баарынын максаты Киевдеги энергетикалык кризисти дагы да күчөтүү. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Rusya, Ukraina жана АКШ менен Биркен Араб Эмираттарында өтүп жаткан 3 тараптуу сүйлөшүүлөрдө Донбасстын бүт аймагын берүүнү кайрадан талап кылууда. Бул тууралуу Reuters Кремлге жакын булакка таянып жазды. Москва Донбасска кирген, бирок 4 жылга жакын согушта басып ала албаган аймактарды өзүнө өткөрүп берүүнү талап кылууда. Демек, Донбасстын аймагындан Украинанын аскерлерине чыгып кетүүнү талап кылууда. Булактын айтымында орус тарап Анкоридж формуласы деп аталган схеманы жылдырууда. Кремль бул план 2025
жылдын августунда Дональд Трамп менен Владимир Путиндин ортосунда макулдашылгандыгын айтууда. Ага ылайык Донбасстын баары Орусияга өтүп, фронттун башка тилкелери тоңдурулушу керек. Эксперттер Москва азыр мурдагыдан да катуураак позицияны карманып жаткандыгын белгилешет. Себеби АКШ менен НАТО өлкөлөрүнүн ортосунда айрыкча Гренландия маселесинен улам чыңалуу күчөдү. Аналитик Джон Лоунун айтымында Путин Трамп Москвага олуттуу басым жасабайт деп эсептеп, өзүн ишенимдүү сезе баштады жана талаптарны дагы да оорлото баштады. Трамптын күйөө баласы жаңы Газанын кандай болоруну көргөздү. АКШнын президенти Дональд Трамптын күйөө баласы Джаред Кушнер Давоста өткөн дүйнөлүк экономикалык форумунда калыбына келтирилген Газа сектору боюнча өзүнүн концепциясын тааныштырды. Анын айтымында Газа келечекте өнөр жайы өнүккөн, жумуш орундары жетиштүү болгон жана ар бир адамга мүмкүнчүлүк түзүлгөн аймакка айланышы мүмкүн. Кушнер бул долбоор жергиликтүү калкка өз максаттарын ишке ашырууга шарт түзөт деп билдирди. Жана Газанын өнүккөн шаарынын сүрөттөрүн да ачык көргөзүп берди. Бирок ал бул идеялар иш жүзүндө кантип аткарылаары, коопсуздук башкаруу жана каржылоо маселелери кандай чечилери тууралуу так түшүндүрмө берген жок. Ошондуктан сунушталган жаңы Газа азырынча саясий билдирүү деңгээлинде гана калып жатат. АКШ жакынкы аранда Иранга сокку урушу мүмкүн. Бул тууралуу The Jerusalem Post басылмасы жазды. Маалыматка караганда, АКШнын аскер деңиз күчтөрүнүн авианестери сокку тобу Малакка сызыгынан өтүп, жакынкы чыгышты көздөй багыт алды. Бул Вашингтондун Иранга карата аскери аракеттерге даярданып жатканынан кабар бериши мүмкүн. Ошол эле учурда булактар Израиль АКШнын Иранга мүмкүн болгон соккусуна карата даярдык иштерини аяктаганын, тараптар аракеттерди координациялап жаткандыгын билдиришүүдө. Чыңалуунун күчөшүнө байланыштуу айрым авиакомпаниялар жакынкы чыгыш багытындагы каттамдарды токтото баштады. Региондогу абал курчуп, кырдаалдын андан аркы өнүгүүсү эл аралык коомчулуктун көңүл борборунда турат. Ал кезде Бириккен Улуттар уюму Иранга интернетти калыбына келтир деп талап койду. Ошол эле кезде Дональд Трамп эмне үчүн Ирандын жанына кемелерди жакындатып жатасың дегенге бул жөн гана алдын алуу аракети деп жооп берди. Кремль Чеченстанда бийлик боштугу жаралса эмне болоруну алдын ала пландап жатат. Кремльге жакын булактардын маалыматына ылайык Москва Чеченстанда бийлик боштугу жаралса эмне болот деген сценарийлерди алдын ала иштеп чыгууда. Бул тууралуу Важная история жазды. Мунун себеби Рамзан Кадыровдун оор абалы тууралуу улам чыккан маалыматтар жана анын уулу Адам Кадыровдун жакында жол кырсыгына кабылышы. Аймактагы кырдаал өтө оор деп мүнөздөлүүдө. Булактардын айтымында Чеченстанда болуп жаткан процесстер катуу жашырылып, маалымат чыгаргандарга кысым көрсөтүлүүдө. Коомдо коркуу күчөгөн. Кремль карап жаткан варианттардын бири убактылуу тактага олтуруп отуруучу дайындоо. Ал Адам Кадыров 30 жашка чыкканга чейин үй бүлөнүн кызыкчылыгын сактап, туруктуулукту камсыздашы мүмкүн. Экинчи вариант Кадыровго берилген таасирдүү адамды жетекчи кылып коюу. Ыктымал талапкерлердин катары Делимханов жана өкмөт башчысы Даудов аталууда. Маалыматтарга караганда, бул эки фигуранын ортосунда бийлик үчүн ички тиреш күчөп жатат. Америка Кошмо Штаты дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунан чыкты. 260 миллион карыз төлөнгөн жок. АКШ 22 январда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунан расмий түрдө чыгып кетти. Бул тууралуу АКШнын саламаттыкты сактоо жана социалдык кызматтар министрлиги билдирди. Вашингтондун уюмду каржылоону толук токтотуп, бардык нерселерден жана штаб-квартиралардан америкалык кызматкерлерине чакырып алды. Bloomberg маалымдагандай, АКШ дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун алдындагы 260 миллион карызын төлөбөй кеткен. Дональд Трамп ДУСудан чыгуу тууралуу буйрукка экинчи президенттик мөөнөтүнүн биринчи күнү 2025 жылдын январында кол койгон. Ал уюмду COVID-19 пандемиясындагы ката кетиргендерди натыйжасыз реформалар жана саясий көз карандык үчүн айыптаган. Бирок 1948 жылдагы Конгресс резолюциясына ылайык АКШ дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан чыгуу үчүн 1 жыл мурда эскертип, бардык каржылык милдеттенмелерин жабууга тийиш болчу. ДУСу АКШнын карызы боюнча укуктук жолдорду май айындагы жыйында талкуулайт, бирок уюмдун мажбурлоо ыйгарым укугу жок.
Kırgızstandın mamleketlik qarızı 8 milyard 800 milyon dolardan aştı. 2025 yıldın noyabr ayının ayağına qarata Kırgızstandın mamleketlik qarızı 8 milyard 850 milyon dolarga jetdi. Finans Ministerliginin malumatı boyunca bunun 5 milyard 288 milyon doları tışkı qarız, 3 milyard 561 milyon doları içki qarız. Belgiley ketsek, bir yıl murda 2024 yıldın noyabr ayında jalpı mamleketlik qarız 6 milyard 551 milyon dolar bolçu. Malumat bulağı Azatlık. Videonu ayağına çeyin көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Сиздер менен ар дайым Кудай Бек Шамиров болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.